Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Ошол бойдон оодарылып кырсык болгон жол тандабас тууралуу сөз бул райондо болгон жок. Жада калса унутулуп да кетти. Арадан 1 айдан ашык убакыт өттү. Бул аралык ичинде Азиз кадимкисиндей арыктап, жүдөп да кетти. Түн уйкусу бөлүнүп, мал сарайдагы бир дипломат акчаны ойлосо уктай албайт. Уктап кетсе баягы көк көздөр азап бере берет. Өзүн окутуп, дем салдырып да көрдү. 2 же 3 күн тынч уктайт да кайра башталат. Эртең менен экөөбүз шаарга чыгалы, деди Самара шылырап. Өзүм барсам болбойбу? Жалгыз баары бир кооптуу. Бирөө байкап калса сенде акча бар экен. Ооба, анда чогуу барабыз. Балдарга мен ооруканага көрүнөм деп айтабыз, деди Азиз. Жалгыз чоң акчаны көтөрүп чыккандан өзү деле коркуп жаткан. Жанында аялы болсо кантсе да караан болот деп ойлоду. Түнү менен уйку бетин көрбөгөн экөө таңга жуук акчадан бир байлам алып, аны аябай ороп жолго чыгышты. Таңкы сууктан, балким чөнтөгүндө чоң акчаны көтөрүп бараткан үчүнбү, Азиздин колдору титиреп баратат. Экөө борборго келишип, гезит сатып алышты да сатыла турчу үйлөрдү карай башташты. Шаардын тегерегинен эле алып туралы биринчи, дейди Азиз. Анан аны сатып дагы үй издейбизби? Сатпасак тура берет, биздеги акчага мындай үйдөн ону келет, дейди Азиз кубанып аялына. Анда макул, деген Самара да кудуңдап алды. Экөө карап, тандап жүрүп, шаардын четиндеги райондордон анча чоң эмес, көзгө урунбай турган үй алышты да түн жамынып кайра өздөрүнүн айылына кайтып келишти. Эртеси Азиз жумушуна бара жатып, ооруканага токтоп, баладан кабар алганы келди. Аят көзүн ачып палатага которулганына аз эле болгон. Дагы бир аз жакшы болсо, борборго балдар үйүнө өткөрүлүп берилет. Азиз палатага киргенде Аят ойго терезени тиктеп отурган экен. Кандай баатыр, деди баланын жанына келип. Шарт башын буруп караган Аяттын көздөрүнөн жалтаңдай түштү Азиз. Ошол түндөгү жардам сураган көк көздөр. Жакшы дегендей акырын баш ийкеп койду балада. Анан оор үшкүрүп алды. Көзүн ачкандан бери сүйлөбөй жатат деген дарыгер. Ысымың ким? Азиз баланын алдына келип отуруп жонунан таптады. Бала эки жакты карап бир нерсе издеп жаткандай. Кагаз берейинби? Дагы башын ийкеди бала. Азиз чөнтөгүндөгү дайым сала жүрчү кичинекей дептерин сунду. Бала жазылган кагазды кайра Азизге берди. Аят, деди Азиз жазууну окуп. Ысымың Аятпы? Канча жаштасың? Апаңдын атын билесиңби? Атаң барбы? Кай жерде жашаарыңардычы эстей аласыңбы? Азиз шашып кетти. Эмнеге минтип сурады өзү да билген жок. Ичинде баланын балдар үйүнө барышын каалабай, аны ал жака кый албай жаткан. Балким бир жакыны табылып калабы деген үмүт жанып кетти азыр. Аят болсо жооп бере албай, жаш толгон көздөрүн жалдыратып гана өзүн карап тура берди. Эсиңде жокпу, деди Азиз, дагы эле алдан эден үмүт эткенсип. Балакайдын көздөрү жалдырап гана турат. Макул, сен ойлонбо. Биринчи айык калганын издеп табабыз, деди кайра балага боору уруп. Аят ийинин куушуруп коюп башын терезе жака буруп алды. Азиздин көкүрөк тушу оорлошуп кетти негедир. Баланын абалы ушунчалык аянычтуу болчу. Жалгыз муздак дубал палатада отурат. Сурап келер, күйөр адамы деле жок. Балдар үйүнө чыгат. Ал жакта жыргаган турмуш бар дейсиңби? Көрүп, угуп эле жүрөбүз да балдар үйүнүн шарты кандай экенин. Башкасынын баары тең. Азиз үчүн ушул күнөөсүз балакайдын көздөрүнө кароо ушунчалык оор болчу. Анын минтип ай ааламда жалгыз калганына өзү күнөөлүү го. Ошондо жардам бергенде, аракет кылганда балким апасы тирүү калмак, куткарып калмак. Ушул жерге келгенде оюн токтотту. Андан аркысын ойлонгусу, өз абийирин өзү кыйнап азаптагысы келбеди. Аят, мен дагы келем, деди баланын башынан сылап. Аят болсо Азиздин колдорун катуу кармап анан кое берди. Эмнени айткысы келгенин түшүнгөн жок, бирок
Азизге сени күтөм дегендей эле туюлду. Жумушуна келген Азиз дароо жетекчисинин алдына кирип арыз жазды. Эмнеге мындай шашылыш которулган жатасың? Ден соолугум жакшы эмес деди акырын. Ооба мен да байкап жүрөм. Акыр кайдан бери арыктап кеттиң, көрүндүңбү? Ооба шаардан көзөмөлгө туруп дарылануу керек дешти. Бөйрөгүмө суук тийгизип алыптырмын, деп жалган сүйлөп койду Азиз. Түшүнүктүү. Бирок Азиз шаарга которулганга бир аз убакыт керек. Анткени ал жакта штаб кандай билүү керек да. Ага чейин үйдө деле болуп турам. Шаардан ижарага үй сүйлөштүк. Анын үстүнө кызым да шаарда окуйт эмеспи? Бир жолу баарыбыз чогуу көчөлү деп жатабыз. Макул, анда мен арызыңды азыр аламын. Жообу бир жумада даяр болот. Кайсы участокко бөлүнөсүң, иштей бересиң, деди жетекчиси. Макул, рахмат сизге, деген Азиз жетекчиси менен кол алышып коштошуп чыгып кетти. Хан өз үйүнүн жер төлөөсүндөгү атайын өзүнө арналып жасалган бөлмөсүндө тамеки тартып отурду. Маңдайында дубал менен бир колдо тартылган Нейланын сүрөтү. Өзүн сырдуу, сыйкырдуу караган көздөр. Менден кийин башкага буйрубайсың дедим беле? Деди сүрөткө карап тамекисинин түтүнүн үйлөп. Качып кеткениң Кудайга да жаккан жок. Минтип жаныңды алып койду. Хан көп сөздөрдү сүйлөдү. Сүрөттөгү кыз ошол калыбынан жазбай сырдуу гана тиктеп турат. Хандын эч бир сөзүн укпагандай каректери алыстарды тиктейт. Анын бул көз карашында кудум жеңишке жеткендей, маарага жетип чоң нерсени утуп алгандай бир сыймыктануу бар эле. Ушул тапта өлүп калсам да сени менен бир болууга ыраазы эмесмин деп чаңырганы Хандын кулак түбүнө жаңыра берди. Көз алдына Нейланы алгачкы жолу көргөнү, экөөнүн биринчи жолукканы тартылды. Кезектеги бир олжосун бүт акчасын соруп бүткөн жигиттери Ханга телефон чалышты. Шеф, угуп жатам. Тиги акчаны төлөй албайм деп жатат. Үйүнө баргыла. Сиз келесизби? Эмне, менсиз эч нерсе бүтүрө албай калдыңарбы? Телефондун ары жагындагы жигити эч нерсе сүйлөй албай калды. Азыр барам, деген Хан кыжыры келе телефонду коюп салды да жаш кыздын кучагынан туруп жуунуучу бөлмөгө кирип кетти. Хан келгенде Ариет өзүндө эмес болчу. Ушулбу тиги Элитанын уулу, деди шылкыйып жаткан жигиттин чачынан кармап башын көтөрүп. Үйүн да уткурду. Азыр үйүнө алып барып таштагыла. Кол койдубу кагазга? Албетте, шеф. Үй кут болсун, деди жигиттеринин бири жасалма каткырып. Кеттик, унаага жүктөгүлө, деген Хан өзү алдыга басып баратты. Ариетти үйүнө алып келишип, телефонун алып, аялына чалмакчы болуп бир саамга токтоп калды Хан. Экранда бажырайган, көздөрүн күлүңдөтүп, өзүн периште карап турган. Шеф, деген үндөн селт этти. Чалчы, деп бере салды телефонду алдыңкы орундукта отурган жигитине. Ал чалып бир аздан соң үстүнө күрмөсүн желбегей жамынган жаш келин чоң особняктын каалгасынан чуркап чыкты. Түнкү шамалга ойноктогон тармал чачтары, коркконунан бакырайган көк көздөрү. Унаанын ичинде отуруп ушунун баарын байкады Хан. Эс мас абалда колуна карматышкан күйөөсүн жетелеп үйүнө алып кирип кетти келин. Ариет өзүн билбеген абалда ойгонду. Көздөрүн ачып эле өзүнө тааныш шыпты тиктеп жатты. Кечээ түндөсү эмнелер болгонун эстөөгө аракет кылганы менен пайдасыз. Ал жака барганын, толоо акчаларды утканын эстеп жатты. Ооба, толтура үйүлгөн акчаларды кучактап жыргап атты эле го. Анан эмне болду андан ары? Эстеди. Акчанын баарын уттуруп жибергенине күйгөн жигит особнягын койгон болчу. Ошону утамын деп кайра оюнга кирбеди беле? Андан аркысы элес булас болуп көз алдына тартылды. Уткан акчаларын кайра уттуруп жатты. Ан сайын каны мээсине тээп, бүт мүлкүн тикти оюнга. Акырында үйүн коюп салды. Уттуруп жибербедиби анан? Анан алар үйдү бошотууга мөөнөт коюп беришкен да. Баарын уттуруп алып, ичип жатканын эстеди. Дагы баягы дарыдан сайынган. Үйгө кантип келип калды эле? Жаткан ордунан туруп башын мыкчып отура калды.
ичип ал муну деген аялынын жумшак үнү угулду. Башын көтөрүп караса, Нейла жаштуу көздөрү менен өзүн тиктеп, суу сунуп турган экен. Көздөрүнүн ичи кызарып, уктабай ыйлап чыкканы билинип турат. «Рахмат» деди, сууну алып жатып жер тиктеп. «Жуунуп түш, тамак ичебиз» деп ары бурулуп басып бараткан аялын колдон алып өзүнө тартты. «Таарынбачы» деди, бооруна басып шылырап. «Ариет, сен сөз бердиң эле го». Нейла ыйлап жиберди күйөөсүнүн кучагында. «Папага, мамага, мейли алар менчи, бизчи? Аятка сөз бергенсиң». Аялы буркурап ыйлап жатты. «Кечир мени. Болду, башка минтпейм жаным. Дайымкы эле сөзүң. Сыртка чыгып унута түшөсүң. Кайра кетесиң». «Нейла», Ариет келинчегинин жүзүн өзүнө каратты. «Мындан ары жакшы болот». Нейла көздөрүн жумуп жиберди. Ишенбеди, бирок ушунчалык ишенгиси келди күйөөсүнө. Көрсө аялдар акыркысына чейин ишенип, үмүт кылып чыдайт экенбиз го. Нейла Ариетке турмушка чыкканда такыр башкадан болчу күйөөсү. Көзүнүн агы менен тең айланган, боорукер, камкор, күйүмдүү жар. Нейла жанда жок бактылуу эле, чоң энесинин жалгыз эрмеги болуп өскөн кыз. Ата-апасы автокырсыктан каза болушкан. Бой жеткенде Ариет менен окуу жайдан таанышып калып, жигит артынан түшүп жүрүп алды. Аз эле убакытта үйлөнүп алышты. Өлкөгө белгилүү бизнесмендин уулуна ким турмушка чыгууну каалабасын. Жада калса Нейла Ариетти жакшы таанып үлгүрө элек болчу. Башында баары сонун болгону менен убакыт өтүп күйөөсүнүн чыныгы жүзү ачыла баштады. Жок, ал чынында эле аябай күйүмдүү, камкор, өзүн сүйгөн жар бойдон калды. Бирок, жашообузда ушул бироктор болбогондо. Түн жамынып көчөгө чыгып кеткендери көбөйө баштады. Башында анча этибар албаганы менен Ариет эч жерде иштебейт экенин кийин аңдап жетти. Атасы өлкөдө белгилүү ишкер болсо да, уулу атасынын компаниясында иштебейт. Мунун себеби Нейла канча жолу сурайын деп барып жөн калган. Үй бүлөдө 2 уул, Ариеттен кичүү иниси бар. Бирок анын үйдө болуп болбогонун аңдоо кыйын. Эч ким менен сүйлөшпөйт, атасынан башка. Булар менен кошо тамактанбайт да, эрте кетип кеч келет. Чоң заңгыраган үйдө Нейла менен кээде гана каршы келип калбаса дээрлик көрүнбөйт. Алдынан чыккан жерден башын ийкеп гана өтүп кетет. Бул үйдөгү түшүнүксүз абалга Нейла кадимкисиндей буулугуп кетчү болду. Ушунча байлык, үй, жай, акча баары бар. Бирок негедир үйдүн ичинде кубаныч, шаттык жок эле. Ариет атасы менен дээрлик сүйлөшпөйт. Тиги иниси апасы менен. Баш айланып, кимге кандай мамиле жасаарын деле билбейт Нейла. Кооз, кымбат хан сарайдын ичинде өзүн бактысыз сезе баштады. Ариет түн бир убакта үйгө мас абалда келди. Нейла араң ордуна жаткырды күйөөсүн. «Муну көрдүңбү?» деген күйөөсү асына жүргөн спорттук сумкасынан тутам акчаларды алып чыгып, Нейлага каратып чачып жиберди. «Көп акча болчу. Болгондо да сом эмес, доллар». Нейланын көздөрү чакчайып кетти. «Кайдан мынча акчаны алып жүрөсүң? Эмне тонодуңарбы бир жерде?» «Кайда тонойт? Мен өзүм таптым муну. Кана тиги баласын эле мактайт акча табат деп. Мына мен да таптым. Акча элеби? Мына акча, ушунун баарын атамдын бөлмөсүнө кирип төгүп чыгам», деп ордунан козголуп жаткан күйөөсүн кайра жаткырды Нейла. «Эртең бересиң, папа уктап калган. Керек болсо мен да үйгө пайда алып келе аламын». Күйөөсү булдуруктап, мас абалында дагы көп нерселерди сүйлөдү. Анын жарымына түшүнсө, жарымына түшүнгөн жок Нейла. Өздөрүнүн бөлмөсү менен бир болуп чачылып жаткан акчаларды көрүп, эси ооп, бурчка тыгыла отуруп калды. Ариет болсо акчаларын уктоочу керебетке чачып алып, өзү алардын үстүндө уктап жатат. Мына ошентип Нейлага акырындан баарын биле баштады. Бул үйдө жүргөн Ариеттин иниси атасынын экинчи аялынан болгон уулу экен. Апасы кайтыш болуп, баланы бул үйгө алып келип караган экен атасы.
Бирок анын келиши менен Ариеттин атасы экөөнүн ортодогу мамилеси бузула баштайт. Ансыз деле тентек өскөн Ариет инисинин бул үйгө келгенин жактырбай, көп эле өнөр көрсөткөн атасына. Ал эми иниси такыр башка адам. Ариет жеңил болсо, иниси Азат оор, токтоо, анча сүйлөбөйт. Бирок атасынын жанына компанияга жумушка орношуп бат эле өздөштүрүп кетет. Кайра компанияны алдыга жылууга көп салым кошуп иштей баштайт. Атасы дайым Ариетти урушканда инисин мисал кылып урушат. Анын ар бир сөзү: "Сага караганда ушул Азаттай болбойсуңбу? Сенин мага зыяныңдан бөлөк пайдаң жок" деген сөздөр менен коштолчу. Ал ан сайын Ариет өчөшөт. Ал ан сайын акылга сыйбас жоруктарды жасачу болгон. Күн алыс милиция бөлүмүнө түшөт. Чынында ата-энеси чарчап кетишти. Анан эле бир күнү үйлөнөм деп чыкты. Айткандай үйлөндү дагы. Атасы да балким ошол кызды алса оң жолго түшөр деп болжогон. Кайда, көп болсо 2 ай тынч жүрдү. Кайра башталды эс көнөрү. Нейла күйөөсүнүн кумар оюндарын ойноорун, атүгүл баңги зат да колдоноорун билди. Качып кеткиси келди. Ишенген чоң энеси да ааламдан өткөн. Кимге барат? Мейли шаар чоң, өз күнүмдү көрөрмүн дейди кайраттуу. Алгач турмушка чыкканда тез эле эне болууга ашыкса, азыр андан жаа бою качат. Албетте, баңгизат колдонгон адамдан кандай бала төрөлмөк эле. Кыйналдыңбы деген үндөн селт этти. Үйдүн арт жагындагы чоң бассейндин жанында бутун сууга салып отурган. Артынан чыккан үндөн бурулуп караса Азат экен. Жок деди, оор үшкүрүп көзүнө келген жашын сүртүп. Алдасаң деле билинет экен деген Азат Нейлага катарлаш бутун сууга салып отурду. Сен эмнеге үйдөсүң? Нейла таң кала сурады. Бүгүн эс алдым. Сен да чарчайсыңбы? Албетте, эмнеге? Чарчабай турган көрүнөмбү? Билбесем Ариет ошентет деген Нейла иинин куушуруп койду. Мыйыгынан жылмайып койду Азат. Дагы эмне дейт? Көп нерсе айтпайт. Экөө үнсүз отурушту. Өзүңдү кыйнава. Мажбур эмессиң минтип жашоого. Кетип кал, жаңы жашоо башта. Элдин сөзүнөн корунуп, башкалар үчүн өзүңдү курмандыкка чалба. Нейла Азатты көпкө карап турду. Көзүнө ирмеле түшкөн жашты деле сүрткөн жок. Кайдан билет бул өзүнүн ичиндеги азаптарын? Болбосо бир да жолу маңдайлаш отурушкан эмес. Кайдан билди дейсиңби? Көрүп эле жатпаймынбы? Сокур адамга деле байкалат. Баары жакшы деди Нейла жашын ичке жутуп. Жакшы эмес. Анда эми жакшы болот. Мен кирейин азыр, Ариет келет деген Нейла чуркап үйгө кирип кетти. Экөө анын эртеси күнү да дал ушул жерден кезигишти. Күн сайын сүйлөшүүлөр, тамашалар, экөө кантип жакын адамга айланып кетишти, сезишкен да жок. Качып кетебиз. Азат Нейланын саамайынан жыттады. Кайда? Алыска, экөөбүздү эч ким таба албас жайларга. Ариет өлтүрөт. Мен эмне кылып салдым Азат деген келин буркурап ыйлап жиберди. Өлтүрбөйт, мен сени алып кетем. Папа билсе эмне? Качанга чейин коркуп жашайбыз? Мен сени сүйөм. Нейла көздөрүн жумуп жиберди. Көздөрүнөн аккан жашын өп койду Азат. Биз биргебиз, мен жаныңдамын. Убакыт өтүп баратат Азат. Эртең ичим чыгып калса, кийинки жумага даярдан. Мен билет сүйлөшүп коем. Казакстан аркылуу Россия, андан ары Европага кетебиз. Нейла эшик оозунда турган Азатты бекем кучактап алды. Сен да эртерээк үйгө бар деген Азат Нейланын маңдайына сүйүп алып чыгып кетти. Нейла таңга чейин кирпи кирмебей телефонуна телмирип карап отурду. Бирок ал күткөн чалуу болгон жок. Азат чалбады. Эртеси таңкы тамакта анын башка өлкөгө кеткенин кайнатасы айтканда солк этти. Сыртынан эч нерсе билдирбегени менен ичинен бүт дүйнөсү урап түштү келиндин. Өзү болсо ошол урандылардын арасында калып кетти. Бирок ошондо да үмүтү үзүлгөн жок. Балким чалып мени чакыртып алат деген үмүт жүрөгүндө жашады. Өзүн сүйүп караган Азаттын көздөрүн мындай жамандыкка кыя албай турду. Кыйгысы келбеди. Баары ачуу чындык экени, өзү ошол чындыктын даамын татып турса да, көкүрөгүндөгү жүрөгү бир кереметти күтүп,
ошол күн үчүн согуп жаткандай. Эх десең, үмүт неге мынча азгырчаак болот? Бир күн, 2 күн, бир жума, анан 1 ай өттү. Дали Азаттан дайым болбоду. Ал жөнүндө бул үйдө эч кандай сөз да сүйлөнбөдү. Деги эле аны сураган, андан сарсанаа болгон адам жок эле. Бир гана кайнатасы билсе билет анын дайынын. Бирок кантип сурайт аны? Күйөөсү Ариет болсо өзү менен өзү. Күндүзү уктап, түнү менен кетет. Мурункудай Ариет үчүн санаа тартпай калган азыр Нейла. Ошол күнү кечке күттү кайнатасын. Бирок келбей жатты. Көзү ирмелип кеткен экен, кайненесинин ачуу чаңырыгынан чуркап түштү 1-кабатка. Үйүндө толо милиция, тез жардам кызматкерлери жүрөт. Нейла жүрөгүн уштап жаткан кайненесине барып колдорун кармалады. О Кудай, эмне жазыгыбыз үчүн сабыр кылыңыздар, кайраттуу болгула деген топтошкон элдерге ээ бербей кайненеси ыйлап жатты. Ариет деди ыйламсырап келин дубалга жөлөнө. Ариетти тапкыла, чалгылачы кайда жүрөт дегенде гана түшүндү. Ариет эмес, кайнатасы каза болгонун. Кайнатасынын жерге берүү зыйнатына көп адам келди. Кантсе да элге төбөсү көрүнгөн ишкер. Ошол көптөрдүн арасынан дайынсыз кеткен Азатты издеп жатты Нейла. Келген жок. Кантип эле деди өзүнчө. Атасынын зыйнатына кантип келбей коюусу мүмкүн? Деги кайда кетти? Нейланын башында түшүнүксүз толо суроолор турду. Кайнатасынын зыйнаты анын өлүмүнүн себеби деп жүрүп 4 ай билинбестен өтүп кетти. Курсагы кадимкидей байкалып, баланы Ариеттен деп эле жүрүштү баары. Капысынан болгон жол кырсыктан көз жумган кайнатасынын өлүмү изилденип баштаганда артынан мыйзамсыз көп иштери чыкты. Азаттын качып кеткендиги жана ал мамлекеттик издөөдө экендиги тууралуу маалымат жайылганда гана Нейла үмүтүн үздү да тагдырына моюн сунуп кала берди. Компаниясы жабылып, иштери токтотулуп, банктагы эсептери жана бир нече кыймылсыз мүлктөрү конфискацияланып мамлекетке өткөрүлүп берилди. Бир гана жашап жаткан үйлөрү өздөрүндө калган. Кайненеси оорукчан болуп, Нейла болсо мына эртең көз жарайын деп турат. Эми бул үйдүн бүт үйшүгү Ариеттин мойнуна илинди. Мурун эч нерседен бейкапар жашоо кечирип келген Ариет капысынан келген мындай сыноого туруштук бере албайт болчу. Ал ак эмгек менен иштеп эмес, кумар оюндарын ойноп, баңгизат ташып, үй бүлөсүн багып жүрдү. Нейла уул төрөп, ысымын аят коюшту. Бир караган адамга Ариетке эле окшош көрүнгөнү менен уулу Азаттын куюп койгондой өзү экенин Нейла гана көрүп турду. Күндөр өз катарынан бузулбай мезгилдер алмашып, убакыт жылып жатты. Аят 4 жашка чыкканда Ариет кечээ оюндан үйүн уткуруп келбедиби? Ушунун баары кечээ эле болгондой. Жуунуп ашканага түшсө, Нейла стол үстүн жасап коюп ойлуу отурган экен. Чай койчу деди Ариет, жанына келип отуруп. Нейла унчукпай ордунан турду. Мамам жокпу деди кайра, чай коюп жаткан аялына. Ооруп жатат, турган жок. Нейла суз гана жооп берди. Жүктөрдү жыйгыла, бүгүн көчөбүз деди Ариет чайдан ууртап жатып. Эмнеге, кайда? Башка үйгө. Бул үйчү? Сатып жибердим, деди Ариет бейкапар. Анан, мындан чоң үй алдыңбы? Кана акчасы сатсаң? Нейла кабатырлана андан бетер такып сурады. Жок акчасы. Ариет, эмне? Ооба, уттуруп жибердим үйдү. Көп акча карыз болдум. Аны жабамын деп үйдү койгом, утулуп калдым. Ариет кыйкырып жиберди. Нейла колу менен оозун жаап ыйлап жатты. Адам болбойт бул деди ичинде. Ыйлай бербечи сен да эзилип. Тур жыйнап даярданып тургула. Мен ага чейин үй карап келем ижарага. Ижарага? Нейланын көзү чоңоюп кетти. Ижарага? Деген Ариет эшикти тарс эттире жаап чыгып кетти. Ар дайым чоң үйдө, бардар жашоодо өскөн келин бул жупуну күңүрт бөлмөгө көнө албай жатты. Киргенде эле анча көрүмсүз дубалдар менен эски эмеректер жана өзгөчө жыт Нейланын маанайын түшүрдү. Оорукчан кайненеси,
наркоман күйөөсү жана жаш баласы менен эски үйдө калды келин. Хан тымызын Ариетти аңдып жүрүп жаңы көчүп келген жерин таап алды. Ошол үчүн уттургандан кийин Ариет бул оюнга кайткан жок. Күнүмдүк жалданма иштерге чыгып иштеп жүрөт. Ал эми Нейла болсо шаардагы ресторандарга идиш жуугуч болуп иштеп жатып, кийин официанттыкка өтүп кеткен. Жөнөкөй кийим кийип, башына бир байлам жоолукту таштап, желкесиндеги сумкасын мыжыга кармап, жол четинде илкий басып бараткан келиндин артынан акырын унаасы менен баратты хан. Келин муну көрмөк тургай байкаган жок. Байдын аялы болгон үчүн сулуу да дешкен муну убагында. Жок, деди хан. Көрсө жупуну кийимде да сулуу экен го. Кардарларды тейлеп жаткан Нейланы көз албай тиктеп отурду. Муңдуу, көк көздөрүнө арбалды келиндин. Ушул убакта оюна бир нерсе кылт эте шашыла чыгып кетти ресторандан. Жаңы курулуп бүткөн особнягынын бүтпөгөн жерлерине жалданма жумушчуларды салды. Арасында Ариет да жүргөн. Баарынын акчасын берип жатып, Ариетке келгенде өзүнчө чакырып алып сүйлөштү. Абалың кантет жигит, деди мазактуу. Жакшы абалым. Ариет ардана түштү. Эмне кереги бар минтип иштеп? Кел кайра оюнга. Сен мыкты оюнчусуң. Болгону ошондо эмоция калтырып жибердиң. Жок, деди баш чайкаган Ариет. Башка ал оюнга кайтпайм, сөз бергем. Ари, айтчы, өзүңө ушул жашооң жагып жатабы? Андан көрө оюнга кел. Бүгүн түнү болот. Бир түндө жашооң бүтүндөй өзгөрөт. Ооба, бир түндө жашоом өзгөрдү. Баарынан ажырадым. Атамдан дагы, мал дүйнөмдөн дагы эч нерсем калбады. Мынакей, ансыз деле жоготчу нерсең жок экен. Ойноп көр да. Утуп алсаң бул абалдан чыгып аласың. Мен сага сунуш гана кылдым, калган өзүңдөн. Бүгүн түнү дайымкы саатта, дайымкы жерде болот. Рахмат, бирок келбейм, деген Ариет иштеген акчасын алып үйүнө жөнөдү. Жок, мен ойнобойм башка, деп жатты ичинен кайраттуу. Бирок үйгө келгенде оорудан онтоп жаткан апасы, ачка отурган баласы, керээли кечке жумушта жүрүп чарчап келген аялын көрүп ою өзгөрдү. Ансыз да өзүн араң кармап жүргөнгө бул абал табылбай эле калды. Жумуш кылам деген шылтоо айтып, үйүнөн чыккан Ариет түз эле өзүнө тааныш дарекке жөнөдү. Ал келгенде оюн эми башталганы жатыптыр. Хан Ариетти көрүп жымыңдап алды. Демек баары өзү пландагандай боюнча баратат. Баштапкы оюнга тигиле турган акчаны Ариетке хан берип турду. Оюн кызуу жүрүп, алгачкы эле айлампада Ариет чоң сумма акча утуп алды. Кубангандан дымагы ан сайын көтөрүлө, дагы кызыга оюнга кирди. Таң жаңы гана атып калганда оюн токтотулуп, Ариет 3 бөлмөлүү батир жана чоң акча утуп алды. Көздөрүнүн ичи кызарып кеткенине да кайыл боло бактылуу эле. Мен сага айттым беле, жакшы болот баары деп, деди хан Ариетти далыдан таптап. Ооба, рахмат сизге, деди Ариет. Кийинки жума чоң оюн болот, катыш. Байке, мен үйлүү болдум, эми токтотсомбу дегем. Ари, ал оюнда сенин особнягың коюлган, деди хан Ариеттин кулагына шыбырап. Чынбы? Ооба, ойлоноюн, деген Ариет жолуна түштү. Жол бою кайра оюнга кирип үйдү утуп алсамбы, же ушуну менен тынч эле жашасамбы, деген эки анжы ойду ойлоп келе жатты. Апасынын ал үйдөн чыгып баратканда, бул үй менин эскерүүлөрүмө толо болчу. Сен ушул үйдө төрөлүп чоңойгонсуң деп ыйлаганын эстеди. Кайра оюнга катышмакчы болду. Ойноп апасына ошол үйдү утуп берем деди кымыңдап. Бирок хандын торуна түшкөнүн такыр сезген жок. Эх, көрпенделер. Өмүр бою акчанын, мал дүйнөнүн артынан сая түшүп, кууп өтөт экенбиз го. Болгон сайын дагы деп шүгүр келтирүүнү унуткандыгыбыз үчүн балким азыр бактысыздар көп болсок керек.